Мен 18 жашка толгондо каардуу согуш апаты башталып, 1942-жылы 5-сентябрда улуу ата мекендик согушка аттандым. Ошол мезгилде Баткен району боюнча 72 бала чогуу кеткенбиз. Колубузда бир ууч талкан. Үстүбүздө бирден жеңил желпи кийим менен Кузнецкий деген жерге барып, ошол жерден бизди орус аскерлери курал кармоону, коргонууну 3 ай окутуп даярдашты. 1943-жылы кычыраган кыштын күнү согуштун эң катуу жүрүп жаткан мезгили эле. Ошол мезгилде немистер Сталинградты басып алган экен. Ал жерде 9 күн турдук. Биздин солдаттар немистердин эң күчтүү куралдуу 32 000 армиясы бар Павлюсту кууп чыгып колго түшүрдү. Ошол учурда бизге америкалыктар жардамга келип, алар тараптан ок-дары, курал-жарактар, тамак аш да берилип турган. Биздин куралдуу топ америкалыктар менен Элба дарыясынын жээгинде жолугушуп, баарыбыз биргеликте душмандардын мизин кайтарууну көздөп, америкалыктар менен бирдикте душманга каршы экинчи фронт ачылган. 1942-жылдан 1945-жылга чейин талаада өз жерибизди үй бетин көрпөй Белград, Курский, Полтава шаарларында жеңиш күнүн тосуп алдык. Ошентип 1945-жылы согуш аяктап 9 май жеңиш күнү деп аталып калган.